СТВ телеканалының кабарчылары тарабынан даярдалган жаңылыктардын кечки чыгарылышы назарыңыздарда. Студияда мен Жанар Есенова. Саламатсыздарбы? Алгач бүгүнкү чыгарылыштан кыскача. Президент Садыр Жапаров Бириккен Улуттар Уюмунун 76-сессиясынын жалпы дебаттарындагы жогорку деңгээлдеги жумалыктын ачылышына видео байланыш аркылуу катышат. Нью-Йоркто Кыргызстанга арналган сүрөт көргөзмө ачылды. Улуу атамекендик согуштун ардагери акын жазуучу Асек Урманбетовдун кылымга арткан өмүр аттуу кезектеги китеби жарык көрдү. Президент Садыр Жапаров Бириккен Улуттар Уюмунун 76-сессиясынын жалпы дебаттарындагы жогорку деңгээлдеги жумалыктын ачылышына видео байланыш аркылуу катышат. Мекеменин маалыматына караганда, Жапаров Нью-Йоркто башталып жаткан жыйындын катышуучуларынын алдында сөз сүйлөп, кайрылуу жасайт. Президенттин тапшырмасы боюнча Тышкы иштер министри Руслан Казакбаев Нью-Йорктогу бир катар жыйындарга катышып, Бириккен Улуттар Уюмунун жетекчилиги менен жана эки тараптуу жолугушууларды өткөрөт. Дүйнө лидерлеринин Нью-Йорктогу жолугушуусуна 100дөн ашуун өлкөнүн башчысы катышат. Алар эл аралык орчундуу маселелерди талкуулашат. Теманы улай Тышкы иштер министри Руслан Казакбаев Бириккен Улуттар Уюмунун башкы ассамблеясынын 76-сессиясынын жогорку деңгээлдеги жумалыгына катышуусунун алкагында Кыргызстандын эгемендүүлүгүнүн 30 жылдыгына арналган сүрөт көргөзмөсүн ачты. Бул тууралуу Тышкы иштер министрликтин басма сөз кызматы билдирет. Маалыматка ылайык, иш-чара Бириккен Улуттар Уюмунун штаб-квартирасында өттү. Көргөзмөнүн жүрүшүндө өлкөнүн байыркы тарыхын, кооз жерлерин, улуттук спорт оюндарын, маданият жана жаратылышын, ошондой эле Кыргыз Республикасынын буу менен болгон мамилесин чагылдырган сүрөттөр көрсөтүлдү. Сүрөт көргөзмө Нью-Йоркто буунун башкы ассамблеясынын 76-сессиясынын жогорку деңгээлдеги жумалыгына катышкан чет мамлекеттердин делегацияларынын бардык мүчөлөрүнө жеткиликтүү болот. Кыргызстанда 21 сентябрга карата коронавирус 89 адамдан аныкталды. Бул тууралуу республикалык штабтан билдиришти. Маалыматка ылайык, анын ичинде Бишкек шаарында 53, Чүй облусунда 17, Ош облусунда 1, Талас облусунда 2, Нарын облусунда 1, Ысык Көл облусунда 6, Жалал-Абад облусунда 6, Баткен облусунда 3 адамдан илдет табылган. Ал эми бир суткада 108 адам илдеттен сакайып чыккан. Сутка ичинде COVID-19 илдетинен өлкө боюнча 2 бейтап каза болду. Бүгүнкү күндө стационарларда коронавирустан 571 бейтап, амбулатордук түрдө 865 адам дарыланууда. Кыргызстанда пандемия башталгандан бери 177 869 адам коронавирус жуктурган. Алардын ичинен 172 369 киши айыгып чыкса, 2592 адам каза болду. Кыргызстанда 80ден ашык улуттун өкүлдөрү бир жакадан баш, бир жеңден кол чыгарып ынтымакта жашап келишет. Республика аймагында жашаган башка улуттун өкүлдөрү кыргыз тилин өздөштүрүп, каада салты, маданияты менен жакындан тааныш. 23 сентябрь мамлекеттик тил күнүн кыргыз тилинде суудай сүйлөп, кыргыз маданиятын урматтаган түрк улутундагы Осмоновдордун үй бүлөсү менен тааныштырабыз. Түрк улутундагы Осмоновдордун үй бүлөсү Чүй облусунун Ысык Ата районуна отурукташып жашап жатканына көп болду. Турмуштун түрдүү кыйынчылыктарына туш болгон көптөгөн чет өлкөлүктөргө Кыргызстан тынчтыктын жана боорукерликтин мекени болуп калган. Осмоновдордагы өз эне тили менен катар кыргыз тилинде эркин сүйлөп, маданияты менен жакындан тааныш. Жакшы, рахмат Кыргызстанга да. Көнүлүп калдым. Аябай жакшы. Тилинде үйрөнүп калдык. Өзүм Казакстандан келдим. Казакчаны жакшы билем, бирок казакчаны унутуп калдым. Кыргызстанга көнүп калдык да. Сансыз кылым ала тосу мекендеп, сактап келди биздин ата бабалар. Фазли Осмонов Кыргызстанда төрөлүп, кыргызча суудай сүйлөп, кыргыздын да уулу болуп калган. Балдарына дагы кыргыз тилин үйрөтүп, маданияты менен тааныштырат. Учурда стоматолог болуп эмгектенген каарманыбыз улуттар аралык ынтымакты чыңдоонун башкы куралы тил экендигин айтат. Башка жерге барганда эле өзүбүздү Кыргызстанды эме кылып атабыз, сагынып калып атабыз. Эми жумуштар менен тиги башка жумуштар менен допустим, Казакстанда эле барсаң да, бир-эки жума калганда эле суун жакпай каласың, же эмеси жакпай калат. же башка нерсе өлкөлөргө барганда эле все равно өзүм мен ары жакшы эле айыл чарбасы айылда билесиңер да айыл чарбасы мал сал поля жүгөрү деген толтурайм 3 балдарым бар 2 эркек
Бул дедушкамдын аты Шахзаде. Бул да мамамдын жакында дедушкамдын аты Шамил. Бир кызыбыз бар, Эсманура. Бул 2-класста. Бул садикке жүрөт. Ал эми самоурго чай кайнатып, үйдөгүлөргө түшкү тамакты берип жаткан бул үйдүн келини Телли Осмонова. Анындагы улуту түрк. Мектепте мугалим болуп эмгектенген Телли айым кыргыздын каада салтын, ашканасын жакшы өздөштүргөн. Түрктөрдүн улуттук тамагы негизи кызыктуу, көптөгөн тамактарыбыз бар. Мисалы, хинкал деген тамак бар, эриште деген тамагыбыз бар. Албетте мен аларды жазайм үйдөн. Алардан тышкары 5 бармак жазайм, куурдак жазайбыз. Жайында мен максым жазайм. Чоң апамдан үйрөнгөм максым жасаганды. Будёновка айылында ондон ашык улуттун өкүлдөрү ынтымакта жана биримдикте жашап келишет. Биздин мекен Кыргызстан деп жашаган башка улуттун өкүлдөрү тил жагынан эч кыйналбайт. Будёновка айылы, Будёновка орто мектебинин окуучулары биздин мамлекетте кыргыз тилинде абдан жакшы сүйлөшөт. Мен бул айылга жаңы директор болуп келгенде мен орусча сүйлөгөндө бул кыргызча, Азербайжан, түрк улутундагылар мага жооп бергенде абдан уялгам. Ошончол мен азыр Осмоновдордун үй-бүлөсүнө жөнөп айта турган болсом, ушул мектептин жанында болот. Кээде мектепке бир материалдык жардам берип коет, кээде бир майда бир нерсе керек болуп калат. Ушунчалык бизге жардам берет, материалдык, моралдык. Үй-бүлөсү ушу биздин айылдын үлгүлүү үй-бүлөлөрүнүн катарына кирет. Айта кетсек, кыргыз тили бул бир эле кыргыз улутунун тили эмес. Кыргызстанда жашаган баардык улуттардын мамлекеттик тили. Ошондуктан башка улуттун өкүлдөрү өз эне тили менен гана чектелип калбастан кыргыз тилин билгендиги аларга бир катар артыкчылыктарды берет. Автандил Бактыбеков, Келдибек Уланбеков, СТВ. Өлкөдөгү ден соолугунан мүмкүнчүлүгү чектелген инсандар турмуштун сыноосуна сынбай, ага туруштук берип, жашоосун уланткандар жок эмес. Алардын бири Сокулук районунун тургуну Гүлжамал Тынысбек кызы саламаттыгынын начар болгонуна карабай, үй иштерине керектүү каражатты кол эмгеги менен жасап, чакан ишкердик менен алектенет. Бекерчиликти душманындай көргөн мээнеткеч Гүлжамал Тынысбек кызы Жалал Абад облусуна караштуу Токтоол районунда төрөлгөн. Тагдырдын сыноосу аны ата-энесинен алыс борборго алып келүүгө мажбур кылган. Билим алып баштаганына эми гана 3 жылча болгондо кокустуктун кесепети мынтип бутун алсыз кылган. Негизи Бишкекке 19 жашымда келгенмин. 2011-жылы дейм. Ооба, 2011-жылы Бишкекке келип, ошо бутумду дарылатыш үчүн келгенмин. Басалчу эмесмин ага чейин. Өзүм 9 жашымда эме болуп, баягы чоочуп калып, катуу чоочуп калып, анан ошо буттарым 2 бутуман баспай калганмын да. Анан ошол Токтоолго өзүмдүн ошол Токтоол районуна барып 1 ай дарыланып, анан ал жактан болбогондон Бишкекке келип 3-чү детский больницага 2 ай жатып, дарыланып чыктым. Анан ошо диагнозум чыкпай, баягы туура эмес диагноздорду коюшуп, бутумду баягы мындайча айтканда туура эмес дарыланып калгам да, туура эмес диагноз коюлупчу. Анан эле ошол 2 ай жаттым ал жакта. Белден ылдый гипске салып, анан 2 айдан кийин үйгө чыгарышкан баягы. Оорусу менен 20 жыл бою күрөшүп келе жаткан айым 24 жашында турмуш куруп, 1 баланын бактылуу энеси болот. Дегени менен ал жолдошунун көмөгүсүз калгандыктан учурда жалгыз бой эне. Ага карабай жашоонун жакшылыктарынан үмүт үзбөй, алдыга умтулуп максаттарыма жетсем дейт. Тилеги аздан орундалып келе жаткан Гүлжамал азыр өз колунан кадимки самондун түрүн жасап, ишкердикти баштаган. Эртеп эле анан эмеден кошобуз. Краситель кошобуз, ар кандай жыттарды кошобуз. Анан эле ушинтип колго жасайбыз. Анан колго жасагандан кийин буну деген мындай көздөрүн, каштарын биз кайра боеп чыгабыз. Чындыгында бул буюмду көргөн алгачкы адам оюнчук деп ойлойт. Бирок түркүн түскө боелуп, чоң эмгекти талап кылган самынды даярдап, аны сатыкка коюу үчүн күнүнө 1 саат жумшаса, жумушуна келүүгө 3 саатымды сарптайм дейт каарман. Чуркап жумуш жасай албаганым үчүн баягы өзүмө жеңил, ыңгайлуу жумуш издеп аябай эле көп жүрдүм. Быйыл ошо жаздан баштап эле негизи жумуш издеп, өзүм аракет кыла баштадым да. Азыркы учурда ошо иштеп атабыз. Жакшы Кудай буйруса, бирок менин
ошол жолум алыс болуп азыр Ала Тоо 2-де квартирада жашайм өзүмчү. Анан эртемеги саат 9-дан кечки саат 5-ке чейин иштейбиз. Мен ошол үйдөн чыгып бул жака келгичек деле 1,5 саат убакыт кетет да. Бул жактан кечинде саат антимитип бул жагын жыйнаштырып баргычакты саат 6 болуп кетет. Бул жактан чыккыча эле антимитип саат 8-дерге үйгө барам. Жатып эле кайра туруп эле ушу аябай негизи чарчанып калам. Мага жумушумдан дагы негизи ошол бул жакта иштегенимден дагы менин жолго кеткен убактым баягы мени кыйнап коюп атат да. Өзүм бутум ооруйт. Өзүм да трассадан алыс жашаганым үчүн басып барып бир күндө ушу 1 сааттай жол жүрүп калам басып элечи. Бул ишмердикти баштаганына 1 ай болсо дагы буйрутма берип сатып алгандар арбын. Кимде-ким жакынына же болбосо бөбөктөргө белек берип кубантууну кааласа, белек чекитпей Instagram баракчасы аркылуу же болбосо 0554 70 12 01 номерлерине жазып, буйрутма берүү менен Гүлжамал Тынысбек кызынын ишмердигине өз салымыңызды кошсоңуз болот. Улзат Байырбекова, Санбек Үсөнов, СТВ. Эми аймактык жаңылыктардан жылдан жылга калктын санынын өсүшү менен таза суу жана электр энергиясына болгон тартыштык жогорулоодо. Мындай көрүнүш Талас районунун Арал айылында да бар. Бүгүнкү күндө калктын 90% үчүү таза суу менен камсыз болгон. Бирок талап өскөндөн улам айрым мезгилде суу толук жетпей калды. Эми электриктердин бул көйгөйү да чечилди. Терексайдан келүүчү булактан бери Ташмашат суу резервуарына чейинки аралыктын жалпы узундугу 3 км 800 метрди түзөт. Арал айылына кошумча таза суу тартып келүү үчүн жасалуучу жумуштар 2 этап менен жүзөгө ашырылып жатат. Акыркы этабында казылган арыктарга суу түтүктөрү жаткырылып, үстү көмүлүп жатат. Бул жумуштарга айыл эли жардамга келишүүдө. 1 метр 20 сантиметр, 1,5 метрге чейинки тереңдикте казылып көмүлүп атат. Берге 90-дук размердеги турба салып атабыз. Жылууланган ушул тоңбойт, эми постоянно ага турган суу токтосуз агып турат. Бул берки эмелерди этегинен задвижка коюлбайт. Агып турган сууга бул тоңот деген эме мүмкүн эмес да. Казылгандан кийинки таштардын баарын терип алып, топурак менен көмүп кетишип атат. Бир четине таштап туруп, топурак менен көмүп беришип атат. Аткарылган жумуштарга Арал айыл өкмөтүнүн бюджетинен 1 миллион 300 миң сом каралган. Айыл эли буга чейин да ичүүчү таза суу менен камсыз болушкан. Болгону таза сууга болгон талап жогорулап, ал жетиштүү деңгээлде айылга жетпей калган учурлар болуп келген. Бул маселени өз убагында чечүү максатында Тоо боорундагы булактан суу тартып келүүнү чечишип, бул демилгени айылдык кеңештин депутаттары жана элет эли жапырт колдоого алып, биргеликте иш бүткөнү калды. Булакка жери айылда дагы 3 булак бар, бирок кичине таза суу жетишпегендиктен дагы кошумча булак кылып бул киргизип атабыз да. Атайын Терексайдан келген булактан. Бул жумуш негизи 2 этап менен өтүп атат. Биринчи этап тендерден жазында өткөн экен. Ал жагына уже казылып турбалар жаткызылып бүткөн. Азыр бул экинчи этап ишке кирип атат. Айылдын почти 98% десем жаңылбасам керек, бүт баары таза суу менен камсыз болгону бул жакта да атайын бир Төшмашат деген булагыбыз бар болчу. Болгону ал жерде суунун запасы аябай аз болгондуктан кээ бир жерлерге суу жетпей алган. Ошонун жоюу негизинде буну дополнительно кошуп тартып баратабыз да, суу көлөмү көбүрөөк болсун деп. Таза сууну тартып келүү үчүн тереңдиги 1,5 метрге чейинки арык казылып, бүгүн суу түтүктөрү жаткырылып, анын үстүн кайрадан көмүү аракеттери жүрүп жатат. Бул жумуштар үчүн жергиликтүү жашоочулардан 82 адам тартылган. Ал эми алардын эмгек акысы азык-түлүк иретинде төлөнөт. Тактап айтканда, Талас райондор аралык эмгек жана социалдык өнүгүү башкармалыгы жана Бириккен Улуттар уюмунун азык-түлүк коопсуздугу программасынын колдоосу менен ар бир адамга 15 литр май жана 3 кап ундан берилмекчи. Биз жумушсуз жарандарыбызды иш менен камсыз кылуу биринчиден, андан кийин биздин калкыбыздын аярлуу катмарын социалдык экономикалык жактан жардам көрсөтүү жана таза суу менен камсыз кылуу болуп саналат. Жумуш менен камсыз кылуу да. Бардыгы болуп 254 мешок ун жана 1230 литр май менен камсыздалат. 2 апта аралыгында айылга кошумча таза суу кирип калат. Бул үчүн элеттиктер ыраазы гана болушууда. Анткени мурункудай болуп алыстан суу ташып келүү деген жок. Баары сууну үйүнө чейин киргизип алышып, ысык муздак суу пайдалануу мүмкүнчүлүгү түзүлдү. Ушакка келип мен дагы өзүм салымымды кошуп бир таш болсо да салып кетишке
далалат кылып келгенбиз. Элге бардыгына жетип камсыз болуп 1000 айыл түтүн бар. 1000ден ашып калды, жаштар көбөйүп атат айылда. Үйгө чейин кирип атат. Мурун биз көчөлөрдөн суу ташсак бала кезде. Азыр үйдүн ичинен чыгарып алдык. Үйгө чейин алып киришип атат. Ошо көчөлөргө касып киргизишип атат. Жакшы буйруса. Өз аракеттери менен мындай жакшы саамалык ишке ашып жатканы мактоого арзыйт. Аталган айыл өкмөтүндө мындан сырткары Катар мамлекетинин колдоосу менен медресе курулуп жатса, келерки сугатка чейин Андаш каналынын ичин бетондоо жумуштары да башталганы турат. Мунун баары элет элинин жашоосун жакшыртуу үчүн көрүлүп жаткан аракеттер. Айылда маселелер негизи көп эле. Бирок бардыгын чечүүгө аракет кылып атабыз. Азыр айылда дагы көп эле иштер жасалып баштады. Бул Андаш каналыбызда дагы жаңы проект жазып атайын өткүзүп атабыз. Ал жакта Кудай буйрса проекттен өттү. Бул Кудай буйрса жазал менен толук бетондоо иштери жүрөт. Андаш каналы бул чоң маселелердин бири болчу. Анткени баа жайкысын каналда баа суу жоготуу абдан көп болгондуктан дыйкандарга суу кенен жетпей калып аткан. Ошонун проблеманы чечиштин алкагында ошо иштерди да башталды Кудай буйрса. Рахат Бейшалиева, Нургелди Ашубеков, Тилек Жоломанов, Талас району. Казакстандын Акбулак Кичи районунда жашаган тургунду соттун чечимин аткаруу үчүн үйүнөн чыгарганы келген сот аткаруучуларды үй ээси атып салды. Перимдин аймактык коопсуздук боюнча министрлиги жогорку окуу жайда атылган октон курман болгондордун тизмесин жарыялады. Атлантика океанындагы Пальма Канар аралында жанартоо атылып, 5000 адам эвакуацияланды. Ушул жана башка эл аралык жаңылыктар программаны улантат. Алматы шаарында ок атуудан каза болгондордун бири турак жайдын жаңы кожоюну болгон. Бул тууралуу Алматынын акими Бакытжан Сагентаевка шилтеме берип, чет элдик агенттиктер жазды. Каргашалуу окуя күн мурун кечки саат 6 чамасында болгон. Акбулак Кичи районунда жашаган тургунду соттун чечимин аткаруу үчүн үйүнөн чыгарганы келген сот аткаруучуларды үй ээси атып салган. Жеринде 2 полиция кызматкери, 1 сот аткаруучу жана 2 жөнөкөй жаран каза болгон. Маалыматка караганда, үй ээси банкка карызын төлөй албай, тамынан кол жууган. Турак жай 3-чү тарапка сатылган. Кийин ал үйдү бошотпой жүргөндө жаңы кожоюн сотко кайрылган. Сот анын өтүнүчүн канааттандырган. Кечээ аны үйдөн чыгаруу үчүн сот аткаруучу, 2 полиция кызматкери жана үйдүн жаңы ээси келген. Ошол учурда 54 жаштагы жаран ок чыгарып, 5 киши каза болду. Алардын бири үйдү сатып алган адам болгон деп айтылат билдирүүдө. Ок чыгарган киши ошол замат колго түшүрүлгөн. Казакстандын мыйзамдарына ылайык ал 20 жылга чейин эркинен ажырашы мүмкүн экени айтылууда. Шаар жетекчиси каза болгондордун жакындарына көңүл айтып, аларга жардам берилерин кошумчалады. Пермдин аймактык коопсуздук боюнча министрлиги Жождо атылган октон курман болгондордун тизмесин жарыялады. Каза тапкандардын улуусу 66, кечүүсү 18 жашта экени маалым болду. Эске салсак, күн мурун эртең менен Россиянын Перм мамлекеттик изилдөө университетинде студент имараттын ичиндегилерди аткылап, 6 киши каза таап, 24-ü жаракат алган. Ок чыгарган студент полиция кызматкери окуя болгон жерге барган. Аны көздөй бир нече ирет аткылаган. Тартип сакчысы куралчанды жарадар кылып, мылтыгын колунан алгандан кийин биринчи жардам көрсөткөн. Жыйынтыгында ок чыгарган студент кармалган. Мындан улам президент Садыр Жапаров Владимир Путинге көңүл айтуу телеграммасын жөнөттү. Атлантика океанындагы Пальма Канар аралында жанартоо атылып, 5000 адам эвакуацияланды. Бир нече үй зыянга учурады. Аралга Испания өкмөт башчысы Педро Санчес барды. Ал ири өрттүн алдын алуу чараларын көрүлүп жатканын билдирди. Канар аралынын президенти Анхел Виктор Торрес өзгөчө абал жарыяланганын, аймак токойлуу экенин, отурукташкан кишилер аз экенин билдирди. Пальма аралындагы калктын саны 80 000, жабыр тарткандар тууралуу маалыматтар айтыла элек. Акыркы жолу Кумбре Вьяха вулканы 50 жыл мурун ойгонгон. Франциялык экстрим Натан Пален асманда аркан менен 670 метр жолду жыгылбай, мөдүрүлбөй басып өткөн. Бул туурасында жазган РТ бул номерин ал Европа мурастарынын күнүнө арнагандыгын жазды. Даржанын сапары Эйфель мунарасынан башталып, каршысында турган Шай улуттук театрында аяктаган. Бул трюкту спортчу аргыл кырсыктан камсыздаган жипти белине байлап алып жасаган.
Адам тағдыр жашоо аталышында көз карандысыз мамлекеттеринин шериктештигине мүчө мамлекеттердин жаш киночуларынын 9-чу эл аралык үмүт форуму башталды. Ал 21-24 сентябрь күндөрү уланат. Ага карата чет жактан келген жана Кыргызстандагы кинорежиссерлор жыйындарды өткөрүп кино тармагындагы күнгөй тескейин талкуулашты. Кененирээк алдыда. Жаш кинематографистердин фестивали «Үмүт» деген ат менен Кыргызстанда 2013-жылы түптөлгөн, ал эми эл аралык деңгээлде 2016-жылы чыккан. Ушул тапта форум эл аралык жана улуттук деген эки мүнөздөгү маданий тажрыйба алмашуу максатында чыгармачылык байланыш аркылуу өткөрүлүүдө. Бул жылы КМШ мамлекеттеринен 10, ал эми өлкөдөн 18 жаш режиссерлордун тасмалары көрсөтүлөт. Форумда негизи жалпысынан айтканда эң негизги 2 конкурстук программа бар. Алар улуттук жана эл аралык конкурстук программалар. Андан сырткары, конкурстан сырткары атайын көрсөтүүлөр болот дайыма. Ал көрсөтүүлөргө ушул кино тармагында кандайдыр бир эл аралык масштабта чоң жетишкендиктерге жеткен тасмалар көрсөтүлөт. Алар эл аралык фестивалдардын катышуучулары же болбосо лауреаттары. Негизинен ошол толук метраждуу тасмалар. Ал эми конкурстук программаларга болсо ушу СНГда тартылган, СНГ мамлекеттеринде тартылган жаш кинорежиссерлордун кыска метраждуу тасмалары. Бул сынакка негизинен талапка жооп берип, мыкты деп тандалып алынган таланттуу студенттердин кыска метраждуу кинолору көрүүчүлөргө тартууланып, фестивалдын негизинде байгелүү орундары үчүн ат салышат. Анын ичинде Алтын кыз Сашан Кулованын үй аттуу карыянын образын ачкан 18 мүнөттүк тасмасы бар. Бул мен дипломдук ишим болгондуктан, мен дипломдук ишиме тема издеп жүргөм. Тема издеп жүрсөм, ошону бир нече адам айтып калды, ушундай кызыктуу карыя жашайт деп. Ал карыяны Токтогулда тартылган бул тасма. Токтогулда баарды тааныйт экен. Ошону кызыктуу көрүшүп, ошону сунушташкан, ошентип тартып калгам. Фестивалга жакшы муну агайым жардам берген, жөнөткөнгө тасмамды. Анан ошо бир күнү СМС келди, сиздин тасмаңыз международный конкурска кошулду деп. Белгилей кетсек, форумдун ачылышы Аземи Бүгүн Алатоп кинотеатрында өттү. Ал 24 сентябрга чейин уланып, жыйынтыгында сыйлыктар тапшырылат. Улзат Байырбеков, Асанбек Үсөнов, СТВ Бишкек. Улуу ата мекендик согуштун ардагери, акын жана жазуучу Асек Курманбетовдун «Кылым гарыткан өмүр» аттуу кезектеги китеби жарык көрдү. Жаңы китептин презентациясына акын жазуучулар, ардагерлер жана маданият ишмерлери катышты. Китеп ата мекенди сүйүү, тагдырдын сыноосуна сынбоого, жаратылышты коргоп, аарулукту ыйык тутууга үндөйт. 3000 нуска менен китепти басып чыгарууга өлкө президенти, жогорку кеңештин депутаттары колдоо көрсөткөн. Асек Курманбетовдун «Бир кылымдык өмүрү» жаштарга болгон насааты камтылган китеп сатыкка чыгат. Андан түшкөн каражат согуштун ардагерлерине, муктаждарга өз жардамын көрсөтүп келет. Ата кара сөз менен жазат, болгон баягы ата-эне баланын ортосундагы мамилелер, ошолор жөнүндө жасайт, кандай кыйнап, жанантип арак ичип ата-энесин кыйнагандар жөнүндө жазат. Үйдө турмуш, үйдө болгон, эшикте болгон, момундай бир тууган менен урушуп карашпай калган, ошолор жөнүндө жазылды. Жаңы жана коронавирус, ковид деген оору жөнүндө жазылды. Дагы эмне өзүнүн согушта жүргөн полностью отваги, подвиги ошолордун баары жазылды. Ушуну менен бүгүнкү күнгө алынган жаңылыктар топтому соңуна келди. Алдыда Варай тууралуу маалымат кайрадан эфир аркылуу көрүшкөнчө саламатта калыңыздар.